Ықыластуулук 26. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылат. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтат: Ким Алланын убадасына терең ишеним менен сооп үмүт этип, дүйнөдөн көз жумган мусулмандын табытын коштоп барса, анын жаназасына турса, аны жерге жашырганга чейин ошол жерде жүрсө, ал 2 кират соопко ээ болуп кайтат. Ар бир кират Ухуд тоосуна барабар. Ал эми ким маркумдун жаназа намазына гана катышкан болсо, ал 1 кират соопко ээ болуп кайтат. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылат. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтат: Ким Алланын убадасына терең ишеним менен сооп үмүт этип, дүйнөдөн көз жумган мусулмандын табытын коштоп барса, анын жаназасына турса, аны жерге жашырганга чейин ошол жерде жүрсө, ал 2 кират соопко ээ болуп кайтат. Ар бир кират Ухуд тоосуна барабар. Ал эми ким маркумдун жаназа намазына гана катышкан болсо, ал 1 кират соопко ээ болуп кайтат. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылат. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтат: Ким Алланын убадасына терең ишеним менен сооп үмүт этип, дүйнөдөн көз жумган мусулмандын табытын коштоп барса, анын жаназасына турса, аны жерге жашырганга чейин ошол жерде жүрсө, ал 2 кират соопко ээ болуп кайтат. Ар бир кират Ухуд тоосуна барабар. Ал эми ким маркумдун жаназа намазына гана катышкан болсо, ал 1 кират соопко ээ болуп кайтат. Бухари. Пайдасы: кират бул дирхамдын 12ден 1 бөлүгү. Ал мезгилде жумушчулардын акысы кират менен эсептелип берилчү. Ошондуктан Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам бул жерде ушул сөздү колдонду. Кират бул дүйнөнүкү эмес, акыреттики экенин, ал бул дүйнөнүн киратынан Ухуд тоосундай чоң болоорун түшүндүрдү.